баягында көрүнүштөр бар, жок эмес. Бүгүн Жалал шаарындагы акча алмаштыруучу бир нече жайдын жетекчиси маалымат жыйын өткөрдү. Алар Жогорку Кеңештин депутаттарынын карантин учурунда доллардын курсунун 85 сомго чейин кымбаттап кетишине акча алмаштыруучу жайлар күнөөлүү деген пикирине макул эмес. Бизди күнөөлөп атышат да. Биз 47 күн жаттык да үйдө. Баарыбыз эле иштебедик дейм. Айрым эле ведомстволор иштебесе республикада. Биз үйдө жаттык. Анан эми үйдө жаткан адамды көчөдө болуп аткан ишке сен кылдың деп күнөөлөсө кандай деп ойлойсуздар өзүңүздөр мисалы үчүн. Могул пандемия алды көрдүңүздөр да өзү. Рубльга доллар 82 сомго 82 рубльга чыкты да, рубльга доллар. Бул эми бүтүн дүйнөгө көтөрүлдү. А кээде Кыргызстандын өзүнүн ичинде дагы дүйнөдө арзан болсо дагы өзүнүн ичинде көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул уже ички талапка жараша болот. А бул мына пандемия маалында бул ошо сырткы доллардын дүйнө жүзүнө көтөрүлгөнүнө байланыштуу болду. Бул жерде валютчиктердин, башкалардын, коммерциялык банктардын бул жерде мындай тиешеси жок да. Эл өкүлдөрү Гүлшат Асылбаева, Алиарбек Абжалиев баштаган бир топ депутаттар сунуштаган мыйзамга ылайык акча алмаштыруу операцияларын банктар, кредиттик союздар, чакан финансылык жана кредиттик компаниялар гана жүргүзүшү керек. Эгер андай болсо, акча алмаштыруучу жайлар жабылып, кайсы бир коммерциялык банктардын курамына кирип же өз алдынча чакан кредиттик компанияларды түзүшү зарыл. Буларды биз юридический формасын өзгөртүп, микрокредиттик компаниябы же бир банкка, коммерциялык банктар бир касса кылыппы, ушул сыяктуу кылып бир кошобуз деп чыгышты да. Эми ал дегени ошол эле биз эгер кошуп койсо, биз ошол микрокредиттик компаниянын сотрудниги болуп калабыз. Ошо коммерциялык банктын сотрудниги болуп калабыз да. Биз өз алдыбызча мисалы үчүн курсту биз уже рыноктагы, базардагы срок талапка карап койбойбуз. Бизге ошол уже коммерциялык банктар коюп берип калат да, бизге курстучу, же ошо микрокредиттик компания коюп берип калат. Жогоруда эл өкүлдөрү сунуштаган мыйзам долбоору карапайым халкка да жага берген жок. Алар бул кадам элди жөн гана убарага салат деген пикирде. Валютада мен ошо банкты эч кандай айырмасы деле жок. Бизге ушу валюта жабылбай, ушу базарда иштеген оң болот бизге, карапайым элге. Ошондуктан эми мындай валюталар иштей берсин, силерден сураныч. Келебиз, балдардан акча келет, алмаштырабыз, мындай кылып базар учарыбызды кылып, анан кийин үйгө кетебиз. Кыргызстанда расмий түрдө каттоодон өтүп лицензия алган 450 акча алмаштыруучу жай бар. Алардын ар биринде 2-ден 5ке чейин адам иштейт. Эгер акча алмаштыруучу жайлар жабылып калчу болсо, орто эсеп менен 1,5 миңден ашуун адам жумушсуз калат. Ал эми өлкө казынасы да ири өлчөмдөгү салыктан кур калат дешет ишкерлер. 450 Америкадан түшүп аткан акча бул. Наемный патент обязательный. Мисал Бишкектики кичине өдөрөк болсо биздики өзү шаардарга карап берилген да бул немелерди. Хаммасыны мындай статистиканы өлчөп чыгып жыйнаса 100 миллион тегерегинде чыгат да бул нарса. Жылына бул официальный мемлекетке түшүп аткан доход бул. Эске салсак, Кыргызстанда пандемия башталган мезгилде доллардын курсу кескин жогорулаган. Тагыраагы 10 марттан 19 мартка чейин 1 акш долларынын сомго карата курсу 69 сомдон 85 сомго чейин кымбаттаган. Учурда болсо Улуттук банктын расмий сайтында 1 акш доллары 74 сом 98 тыйын деп бааланууда. Белли кетүүчү жагдай, адистер акча алмаштыруучу жайларды жаап салуу көмүскө акча рыногун жандандырат деп эскертип келишет. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.